Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар. Биз ушул жума бою эксперимент темасында сүйлөшүп келатабыз. Жана дагы көптөгөн эксперименттерди башынан өткөргөн жана өткөрүп келе жаткан бизде профессор Айым эжекебиз бар. Бизде бүгүн конокто Токтосунова Батма Бадировна. Саламатсызбы? Батма Бадировна, кутмандыктарыңыздар менен кош келипсиз. Бул жака ушундай көп идиштерди алып келген экенсиз. Анын ичинде ар кандай продукция бар экен. Алар эмнелер, эмне кылса болот? Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Биз пектин заттарын алабыз да. Пектин заттарынын кошулмаларын алабыз. Ошолордун физикалык, химиялык касиеттерин изилдеп, анан практикада кандай кайсы жерде колдонсо болот деп ошолорго жыйынтык чыгарабыз. Биз эми бул пектин заттары бардык эле жашыл өсүмдүктөрдүн бардык органдарында кездешет. Тамырында, бутагында, жалбырагында, мөмөсүндө. Ар кандай санда. Бирок дүйнөлүк практикада пектин заттарын алууну көбүнчө жана аткоттордон, тамак аш өнөр жайынын аткотторунан алууга негизделген. Себеби дегенде аткот тыргытып жиберет да, туура, андан кайрадан иштетип, андан баалуу заттарды алса болот. Биз дүйнөлүк практикада. Анан кийин биздин өлкөдө, биздин Кыргызстанда мына кант кызылчасынын сыгындысынан алсак болот, алманын сыгындысынан алсак болот, морков сабиздин сыгындысынан, жүзүмдүн сыгындысынан, томаттын сыгындысынан алсак болот, бирок ар кандай санда. Ошо пектиндин кармалышы 4%-тен 30%-ке чейин болот. Анан биз ушу өзүбүздүн ишибиз менен Кыргызстанда дагы эмнеден алса болот деп мындай немеге келдик. Түштүктө, Көк жаңгакта, Арсланбопто, Каралмада Сары айбан деген элдик аталышта аталган долоно пантийский дегенден пектин алдык. Анын составында 10%-ке чейин пектин болот экен. Өңү түсү боюнча жана цитрусовый пектинге окшош. Пектин дегенден эми биз мындай көпчүлүккө болсун үчүн жана мармеладдарды алсак болот, жана желелер ушул пектинден алынат да. Алар адам ден соолугуна кандай пайдасы бар? Бул абдан өзүнүн молекулалык структурасында функционалдык группалары бар. Адамдын организмине кирет дагы бүт ошо организмде пайда болгон токсиндерди, шлактарды, оор металлдардын иондорун, анан жана радионуклеидтерди алып кете турган уникалдуу касиети бар бул пектин затынынчы. Анан ошондуктан биз бул көп бүткүл дүйнөдө ушул пектинди кандай алыш керек, кандай арзан жол менен, кандай көбүрөөк алыш керек деген проблемалар бар да. Ошонун үстүнө биз иштеп жатабыз. Анан ошо жана долонодон алдык 10% чыгат экен выход. Анан бир чети, экинчи чети бул күздө баягы салкын түшүп калганда пышат да бул жемиш. Анан ал кезде баягы кургаганга да жакшы болот экен. Мындай неметип кетпейт, чирип кетпейт. Себеби дегенде составында кургак заттар көбүрөөк болот экен. Ошол жагы менен да мындай өнөр жайда пектинди алууга ыңгайлуу жагдайлар бар экен. Анан ошо пектин өзүн эле эмес, пектинди биз дагы эмнелерге колдонуп атабыз. Пектин менен жанагы табигый боекторчу, пигменттер, жана кант кызылчасындагы кызыл боек, сабиздеги каротинди, ошолорду мондай өзүнчө эркин бөлүп алганда өзүнүн касиетин жоготуп жиберет. Өңүндү өзгөртүп жиберет, касиетин дагы өзгөртүп жиберет. Болбосо алар аябай баалуу пигменттер да. Анан ошо пектин заттары менен биз турукташтырып, булардын физикалык, химиялык касиеттерин турукташтырып, жаңыдан препараттарды ойлоп таптык, патент алдык биз аларга. Мына жерде ошо каротинди стабилдештирип алган препаратыбыз, могу жерде ошол бетанинди стабилдештирип алган препаратыбыз. Ошо эки препарат тең Севастополдо өткөн эл аралык выставкада күмүш медалын жеңип алды да, 12-жылы. Булардын максаты эмне? Булардын максаты каротин деген бул неме да? Бул баалуу зат да, жанагы бойду өстүрө турган, көздү жакшы көрсөтө турган, мындай. Андан сырткары дагы ол организмдеги жана радионуклеидтерди алып чыгып кете турганда касиети бар экен, каротин литературада бар да. Бул баягы чоң киши болгондон кийин бой өспөй калат деп коет го. Муну ичип көрсө, эксперимент кылып көрсө, мен дагы бир 10 сантиметр өскүм келип жүрөт да дегендир. Анан дагы биз эмнелерди көрдүк? Муну жанагы сливочный майды, стерилизованный сливочный майды 3 айга чейин сактаса болот экен. Ал эми биздин препаратыбыздан ошо определенный немесин, оптималдык соотношениялерин ойлоп таап киргиздик. Ошондо 6 айга чейин 2 эсе көп сактаса болот экен. Муну кошпой. Биздин препаратыбызды кошупчу. Бул Москвадан өткөн испытанияданчы. Анан кийин ошондо бул препараттын кандай касиеттери бар? Витаминдештирет бир чети, экинчи чети жанагы студенообразовательдерди алсак болот, жана килтилдеги заттардычы. Андан кийин
как краситель катары болсун, как антиоксидант, анан антидот катары колдонсок болот. Бир нече функцияны өзүнө алып жүрө турган препарат. Демек, булардын бардыгын жасап, сиздер деген эки препаратты жасадык дедиңиз. Бул сиздердин биринчи экспериментиңиздер деп айтсак болот. Мындай өзүңүздөр ойлоп тапкан. Анан могу жерде дагы бир немени айта кетейин. Мына бетанин пигменти менен алынган затыбызды, колбасаларды алып атпайбы? Анан колбасага нитрит кошот, жана краскасын сактап калыш үчүн, жанагы эттин баягы кызыл краскасын. Ал эми биздин немени салсак, нитриттин ордуна ошондой эле, бирок андан да структурасы колбасанын ушундай жакшынакай структурада болгон колбасаларды алсак болот экен да, как заменитель нитриттерди. Ал эми бизге как канцерогенный вещества деп вообще воздух немеси боюнча запрет кылып атпайбы? Ага карабай эле башка заменитель жок, аны колдонуп атышат азырга чейинчи. Вот ошондой касиеттер бар. И как кондитерский кондитердик өнөр жайында алса болот, жанагы мармеладдарды окрашенный. Сунуштап көрсөңүздөр болот экен, көптөгөн ошо заводдорго баягы ошол эле колбаса чыгарган кондитерлерге. Зыян жок белеңиз болко? Жок, бул пектин деген ошо бир жакшы жагы, биз жана синтетикалык көп препараттарды берип атпайбы? Организмде жана оор металлдардын иондорун алып чыгып кете турган, радионуклеидтерди алып чыгып кете турган. А мунун эч кандай последствиясы жок да. Бул табигый полимер. Организмде да расщепляться этип калып да калбайт экен. Себеби биздин адамдын организминде андай фермент жок экен, расщеплять эте турган. Кирет дагы өзүнө связывать этип, жана токсиндерди, шлактарды акырын связывать этет экен да, организмден алып чыгып кете турган. Мындайынча айтканда табигый санитар деп айтса болот да. Жакшы. Анан кийин ошо пектин деп атасыз, бардыгы эле ошо ден соолуктагы организмдеги адамдын ар кандай зыян заттарды айдап чыгат деп атасыз. Бул кандай жүрөт? Кантип жүрөт? Муну кантип текшердиңиздер жана кантип эксперимент кылдыңыздар? Эми мындай да, биз аны баягы моделдик лабораторияда жүргүзөбүз да. Кандай кайсыл металлдар менен жакшы реакцияга кирет. Так. Анан баягы испытаниядан биз өткөнүбүз ошо Москвадан каротинопектиновый препаратты өткөрдүк. Муну колбасадан Политехнический институтта бар да, кафедра бар мясомолочных продуктов. Вот ошол жерден өткөрдүк. Анан бул неменин пектин эч кандай мындай побочный последствиясы жок да. Зыяны жок. Зыяны жок. Бул сыйлыктарды демек көптөгөн баягы чет өлкөлөргө барып, ушундай жакшынакай көргөзмөлөрдө катышып, анан кийин алдыңыздар, бул сыйлыктарды да. Экинчи медалыңыз жөнүндө. Экинчи бул медалыбыз ошо былтыркы жылы болду. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчиктин күнү бар да, 26 апрель деген. Ошол күнгө карата ошо мага беришти, Кыргыз патенттен. Ошол баардык ушул биздин ойлоп тапкан иштерибиздин жыйынтыгы. Аябай сонун маек болду. Жакшы маалымат берип өттүңүз. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу кыргыз элинин ден соолугуна кам көрүп, жана ошондой эле жакшы эксперименттерди жасап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чоң рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат. Болсун.